Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Өткөн сабакта биз жандуу заттар жөнүндө жалпы маалымат алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта жансыз заттарды туюндурган сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн сабакта жандуу заттарга кандай суроо бердик эле балдар? Эстейбиз, жандуу зат менен жансыз заттын экөөнүн айырмасы бар балдар. Ошол себептен жандуу зат деп эмнени айтабыз, жансыз зат деп эмнени айтканын бүгүн дагы толуктап өтөбүз. Ана эмесе бүгүнкү сабакта жандуу зат, жандуу жансыз заттарга суроо бере алабыз. Сүйлөм ичинде жансыз зат атоочтор таба алабыз. Жомоктугу менен ынтымактуу болууга үйрөнөбүз. Жансыз заттарга жер, суу, тоо, таш, өсүмдүктөр, буюмдар жана башкалар кирет. Жансыз заттардын баарына эмне деген суроо берилет. Жансыз заттар менен жандуу заттардын айырмасын билиш үчүн биз суроо бергенди билишибиз керек. Жандуу заттарга бул ким деген суроо берилет. Ошондой эле кыргыз тилинде жаныбарларга дагы жандуу зат болуп кирет дагы, бирок эмне деген суроо беребиз. Жандуу заттарга кыргыз тилинде адамдарга гана ким деген суроо берилет дагы. Ал эми ошол эле жандуу жаныбарлар жандуу затка кирет дагы, аларга эмне деген суроо берилет. Ал эми жансыз заттар булар жер, суу, тоо, таш, өсүмдүктөр. Мындайча айтканда, бизди толугу менен курчап турган айлана чөйрө жансыз заттарга эмне деген суроо беребиз балдар. Эсиңерге туюп алышыңар керек. Эми сүрөткө көңүл бурабыз. Силер сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Балдар, ойлонгула. Сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Кандай суроо беребиз бул сүрөткө? Бул сүрөткө биз эмне деген суроо беребиз. Көрдүңөрбү? Эмне. Ошондо бул кандай зат болот экен балдар? Ойлонгула. Ким деген суроо менен эмне деген суроонун экөөнүн айырмасы аябагандай чоң, Жаңы эле айтып кеттим мен. Жандуу затка биз ким деген суроо беребиз. Ошонун ичинен эле жандуу зат деп биз жаныбарларды дагы түшүнөбүз дагы, бирок аларга ким деген суроо беребиз дедим же бербейбиз дедимби? Бирок биз аларга эмне деген суроо беребиз. Эми бул жерден карагыла. Бул эмне суроону бердик, Поезд. Поезд жандуу затпы, ошондо же жансыз затпы? Бул жансыз зат. Ошол себептен биз буга поездге эмне деген суроо бердик. Келгиле балдар, поезд деген сөздү, поезд менен биз эмне саякаттасак болот, Поезд менен алыска жолго жете алсак болот. Атайын эмне поезддин станциялары бар. Эми ушуга эле сүйлөм түзүп көрөйүк балдар. Кана, кааласаңар өзүңөр иштептериңерге дагы сүйлөм түзүп отурсаңар болот. Балдар. Мен поездди жакындан биринчи жолу көрдүм. Бул эмне болду? Сүйлөм болду. Бул сүйлөмдүн ичинде карагыла. Жансыз зат, поезд деген бул эмне болду? Жансыз зат болду. Эгерде кимде ким жакшы сүйлөм түзсө, анда азаматсыңар. Сүрөткө көңүл бургула. Эмнени көрүп турабыз биз? Кимди ким тапкан болсо, азамат. Ракета. Ракета бул эмне кылат? Бул асманды көздөп космоска учат, Бунун ракетанын ичинде адамдар болот, балдар, карагыла. Адамдар болот дагы, булар космоско саякатка барышат. Мындайча айтканда, космосту изилдешет, ракетада. Так, эми ракета деген эмне экен бул ошондо балдар? Жансыз зат экен. Жансыз зат атооч. Эми ракетага дагы биз эмне кылышыбыз керек? Сүйлөм түзүшүбүз керек.
Ана кандай сүйлөм түзсөк болот балдар? Ойлонуп көрөйүкчү. Мен ракетанын учканын көргүм келет. Бул баарыбыз эле кыялданабыз, ракетанын учканын көргүбүз келет. Эми ушул сүйлөмдүн ичинен мага жансыз зат атоочту таап беришиңер керек. Балдар, кана мен ракетанын учканын көргүм келет. Бул жерде ракета деген жансыз зат атооч болду. Азаматсыңар балдар. Бул эмне балдар? Ар бирибиздин үйүбүздө бар. Дайым чыкылдап турат. Ал менен биз убакытты билебиз балдар. Убакытты өлчөйбүз, убакытыбызды бөлүштүрөбүз. Кандай суроо бердик? Эмне деген суроо бердик. Демек, бул анда жансыз зат атооч экендигин билдик балдар. Саат эң туура. Азаматсыңар. Эми сүйлөм түзөбүз. Мен мектепке саат 8-де барам. Ар бирибиз убакыт менен жүрүшүбүз керек. Биз кечинде мектепке барап, же түштө мектепке, же болбосо түштөн кийин мектепке бара албайбыз. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот экен. Эми бул жерде мага эмне деген суроо берилген сөздү таап бергилечи. Эмне саат. Эмне саат. Жансыз зат атооч болду балдар. Карагыла. Мен силерди кыйнабай эле коеюн дедим. Эмнелер. Эмнелерди көрүп турабыз. Эмне банан, эмне алмурут, эмне шабдалы, эмне жүзүм. Булардын баардыгы биригип келип эмнелер деген суроо берилет да, булардын баарын бириктиргенде кандай суроо эмне болот экен? Жемиштер болот экен. Жемиштерде витамин көп. Эмнелерде витамин көп? Жемиштерде витамин көп. Азаматсыңар. Карагыла. Бул эмне? Китеп. Туура. Китепти көп окусаң, көптү билесиң. Туура. Китепти, жакшы китеп окусаң, сен көп нерсени биле аласың. Эмне? Китеп бул кандай зат экен ошондо балдар? Бул балдар жансыз зат атооч болду. Жансыз зат атооч болду. Эми балдар, мен силерге зат атоочко байланыштуу табышмак бергим келип атат. Карагыла. Табышмакка көңүл бургула. Жер үстүндө чачы, жер астында башы. Жандырмагын табыш керек. Балдар, силерге дагы суроо бергим келет. Табышмакты эмне үчүн биз айтабыз? Табышмак бизге эмне үчүн керек? Илгери биздин ата-бабаларыбыз табышмактарды эмне кылышкан? Айтышкан. Силерге окшогон кичинекей тестияр балдарга. Себеби эмнеде? Эгерде табышмак бул эмне экен? Табышмак биздин эмне? Акыл эсибизди өстүрөт экен. Анткени ойлонгонго эмне кылат экенбиз? Ойлонгонго аракет кылат экенбиз. Жер үстүндө чачы болот экен дагы, жер астында башы болот экен. Таптыңар болуш керек. Кимде ким тапкан болсо азаматсыңар. Сабиз. Эмне? Сабиз. Тиши жок, тили бар. Шаңшыган үнү бар. Оозу курч ороктой, алгырды билип ал. Табыз. Балдар, аябагандай ойлонуп турган табышмак экен, бул аябагандай. Тиши жок экен, тили бар экен, шаңшыган үнү бар экен, оозу курч экен, алгыр экен өзү. Бул эмне болду экен балдар? Бүркүт. Бул эми ушул жерден силерге дагы мына жандуу жансыз заттарды карагыла. Бүркүт бул жандуу зат атооч. Канаттуу. Биз кандай суроо беребиз? Эмне деген суроо беребиз. Түшүндүңөрбү? Жаныбарларга да эмне деген суроо берилет. Жандуу затка кирет бул. Анан ары колу жок согуп турат,
Буту жок, жүрүп турат. Жансыз зат балдар. Эмне деген суроо берилет табыз. Колу жок экен. Бирок эмне экен? Согуп турат экен, Буту жок деле жүрүп турат экен. Бул эмне болушу мүмкүн балдар? Саат. Балдар, азаматсыңар. Желими жок, мыгы жок, чебер уста жасаган. Ал кандай жай 4 мезгил ата бабаң жашаган. Табабыз балдар. Желими жок дейт. Мыгы да жок деп. Мык да колдонгон эмес экен. Бирок аябагандай чебер усталар жасаган экен. 4 мезгил тең ата бабалар анда жашап келген экен. Эмне болушу мүмкүн эгер мыгы жок болсо? Чебер уста жасаса, 4 мезгил тең жашаса ата бабалар. 4 мезгил дегенде кайсы мезгилдерди эстегилечи? Кыш, жаз, жай, күз, азаматса. Ошо мезгилдерде да биздин ата бабалар жашап келген экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Мүмкүн. Бул жансыз затка кирет балдар. Көңүл бургула. Боз үй, азаматса. Кимде ким тапкан болсо, азамат табышмактарды жандырмагын табып алдык, балдар. Эми балдар, мен силерге аябагандай жакшы бир жомок окуп бергим келип атат. Жомок ырыс алды ынтымак деп аталат. Эмне себептен ырыс алды ынтымак экен? Азыр жомокту угуу менен биз эмне алат экенбиз? Билет экенбиз. Эмне себептен ырыс алды ынтымак? Ынтымак дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Ынтымактуу балдар, ынтымаксыз балдар деп коебуз. Азыр ушул жерден ынтымактуу жана ынтымаксыз балдар жөнүндө кабар аласыңар балдар. Жомокту угуп отургула. Качандыр акылман карыя болуп, анын 9 уулу бар экен. Бирок балдар атасы айткан акылды укпайт, ар кимиси өз бетинче жүрөт. Ага сырт кишилердин баары күлөт. Чоңу кичинесин сабайт, кичинесине чоңуна акырая карайт. Бирдиги жок, 9 баланы бөлөк кишилер уруп кетет. Атасы балдардын кылыгы жөнүндө терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң, чал өзү тоого барды да, үйүнө чоң тутам табылганын көтөрүп келип, балдарын чогултуп алды. Биринчи абзацка көңүл бурабыз балдар. Качандыр бир убактарда бир акылман карыя болгон экен, акылдуу карыя экен. Анын канча уулу болгон экен? 9 уулу болгон экен. 9 уулу тең кандай чыккан экен? Акылсыз, ынтымаксыз, чоңу кичинесин урат, кичинеси чоңун укпайт деп атат. Эми экинчи абзацка көңүл бурабыз балдар. Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Набул табылган тобу менен сындыргыла деди. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынады. Бооланган табылгыны эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып туруп калышты. Карыя тобулгунун боосун чечип, эми бирден сындырып көргүлө деди. Балдары табылганы ошол замат чарт-чурт бөлүп салышты. Кана 9 уулу аябагандай эмне болду? Бири-бирине ынтымагы жок болду, башка балдар аларды 9 тең уруп кетип атты. Ошол эмнеде эмне болду? Сөз болуп баштады. Анан карыя эмне кылды? Айласы түгөнгөндө эмне каяка барыптыр? Тоого барып, бир топ табылга, эмнелер табылга деген бул бир топ калың чыбыктар, ошолорду алып келиптир дейт. 9 оогуну алып келиптир. Анан 9 балдарын эмне кылды дейт? Биринчисине бирден берди дейт. Анан кийин баарын боолап берди дейт. Бирок эмне кылып койду дейт? Балдар бирден берген табылгаларды сындырып койду дагы, ал эми бооланып берген табылгаларды такыр сындыра алышпай койду дейт. Мына сындырдык деп мактанышты. Абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерди жанагы жалгыз табылгадай барч-бурч этип сындырып коет.
Ал эми бууланган табылгудай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким айтара албайт. Менин айтарым ушул, деди. Көп узабай абышка өлүп калды. Балдары акылга келип, бирдик менен оокат кылып, касташкан душманды жеңип, артык дүнүйөсү болсо бейбечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүптүр. Ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган экен. Жомок жактуу балдар силерге? Жомок аябагандай кызыктуу жомок экен, балдар. Карагылайынбы? Көңүл бурабыз бул жака. Мына сындырдыңар деп балдар эмне кылды? Жанагы 9-10 боолап бергенде сындыра албай коюшту да, ал эми чогуу бергенде эмне кылып коюшту? Бат эле сындырып коюшту. Анан абышка эмне кылды? Отургузуп алып, балдардын аябагандай нускалуу дейт, мындай балдар акылга кире турган сөз айтты дейт. Мен силерди келечегиңерди ойлоп аябагандай эмне болом дейт, жаман болом дейт. Силердин душманыңар көп дейт, бирок ыркыңар, ынтымагыңар жок деди. Эгерде силер ошондой 9 бооланган табылгадай бирдиктүү болсоңор дейт, силерди эч ким эмне кыла албайт дейт, сындыра албайт дейт. Силерге эч ким жаман сөз айта албайт дейт. Ошентип айтып эле, анан көп узабай эле, ошодон көп узабай эле абышка эмне болуп калыптыр? Кайтыш болуп кетиптир, өлүп калыптыр. Анан балдары эмне болуптур? Ынтымактуу балдардан болуп, бейбечараларга жардам берип, ошо балдарды ырыс алды ынтымактуу балдар дегенден улам ырыс алды ынтымак деген макал келип чыккан экен, балдар. Эми сүрөткө көңүл бургула. Мынакей, бул акылман карыя. Бул акылман карыянын эмнелери? Балдары. Көрдүңөрбү? Мына 9 бооланган эмнени берди эле? Чырпыкты. Булар эмне кыла албай койду? Сындырыша албай койду. Анан мынакей, мына боону ажыратты эле, бирден сындырып салышкан, Анан айтып атат, мынакей өзүнүн апкол кеңешин канча баласы бар экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 баланы эмне кылды? Акылдуу сөзүнүн жардамы менен эмне кылды аларды? Ынтымакка чакырды. Мына ушул акылмандын 9 уулунун ынтымактуулугунан улам ырыс алды ынтымак деген макал пайда болгон экен, балдар. Эми суроолор. Карыянын канча уулу болгон? Кана баарыбыз ойлонуп көрөбүз, балдар. Туура, карыянын 9 уулу болгон. Алар кандай эле? Башында алар кандай эле, балдар? Туура, ынтымаксыз болгон. Карыя тоого эмне үчүн барды? Карыя тоого жанагы жыгаштарды, бооланган чырпыктарды алып келиш үчүн барды. Эмне үчүн жомок ырыс алды ынтымак деп аталып калган экен? Эмне үчүн аталып калды, кана балдар? Ойлонгучу. Эмне үчүн ырыс алды ынтымак деп жомок аталып калган? Ошондон бери бул жомоктон кийин эмне болуп калган? Ырыс алды ынтымак деген макал дагы пайда болгон, балдар. Анткени кимде ким ойлонуп жообун таап атса, азаматсыңар. Ырыс алды ынтымак деп аталып калышынын себеби карыянын 9 уулу ынтымаксыз болгондуктан, анан аягында алар ушундай бир элдин баарын таң калтырган ынтымактуу балдар болгондуктан эмне болду алар? Ынтымактуу болгондуктан анан аларды ошол балдар 9 баладан улам ырыс алды ынтымак деп эмне ушул жомок аталып калган экен, балдар. Азаматсыңар. Эми үйгө тапшырып алабыз, балдар. Жансыз заттарды катыштырып сүйлөм түзөт. Силерге жаттар болушу мүмкүн. Соолан, ошол эле жанагы кесе, табак дегендей. Алар эмне деген суроого жооп беришет дагы сүйлөмдүн ичинде. Жансыз зат атооч болот.
Анан жансыз зат атоошто сүйлөм түзүп атканда сөзсүз түрдө биз жандуу жаныбарларды жансыз зат атооч менен алмаштырып албашыбыз керек. Ушу менен саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.